Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Казакстандын Акмола облусундагы Бурабай курортунда КМШ өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны болуп өттү. Лидерлер бир катар документтерге Улуттар уюмунун түптөлүшүнүн 70 жылдыгына байланышкан билдирүү, эл аралык терроризмге каршы күрөшүү, 2020 жылга чейин аскердик кызматташуу жана Чернобыль атомдук станциясындагы алааматтын 30 жылдыгына карата кайрылууга кол коюшту. Бардыгы болуп, күн тартибине 17 маселе алынып чыккан. КМШнын аткаруучу катчысы Сергей Лебедевдин айтымында делегация башчылары Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп берүү үчүн эффективдүү болууга тийиш деп эсептешет. Билдирүүдө КМШ өлкөлөрү терроризмге каршы күрөшкөн бардык мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен конструктивдүү кызматташууга даяр деп баса белгиленет. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев саммиттин корутундуу документтери практикалык мүнөзгө ээ экенин жана мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын тереңдетүүгө өбөлгө түзөөрүн билдирди. Лебедев Казакстан төрагалык милдетин мыкты аткарды деп мактады. Эмки жылы КМШ кеңешине Кыргызстан төрагалык кылмакчы. Европа биримдиги жана Түркия лидерлеринин Брюссельдеги саммитинде мигранттардын Европага агымын чектөө боюнча алдын ала план макулдашылды. Айрым маалыматтарга караганда, ушул тапта Түркияда 2 миллиондой качкын бар. Алардын көбү согуш жүрүп жаткан коңшулаш өлкөдөн жан сактай качкан сириялыктар. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкердин айтымында, Анкарага акчалай жардамдын өлчөмү жакынкы күндөрдө талкууланып, виза режимин жеңилдетүү маселеси болсо ыкчамдатылат. Буга чейин Түркия бозгундарды кабыл алуу борборлорун түзүү үчүн Еврошаркеттен 3 миллиард евро жана түрк жарандарына Шенген визасын берүүнү жеңилдетүүнү сураган. Үстүбүздөгү жылы биримдикке 600 миңдей мигрант келген. Алардын көбү миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматына ылайык Европага Түркия аркылуу өтүп жаткандар. Ал тапта суук түшкөнүнө байланыштуу Германиянын Хессен шаарында качкындар үчүн лагерди жабууну чечишти. Түнкүсүн абанын температурасы кыйла төмөндөп, кадимкидей ызгаарда, жука чатырларда жашаган элдер үчүн жоопкерчиликти алгыбыз келбейт, деп түшүндүрүштү шаар бийликтери. Лагерде 380 киши, көбүнчө Оогандстан, Пакистан, Сирия жана Ирандан келген эркектер башпааналап келген. Аларды бейшембиде Кассель шаарынын жанына убактылуу жайгаштырышты. Дюссельдорфто болсо мигранттарды чатырлардан жылуураак имараттарга көчүрүү чечими кабыл алынды. Германиянын чек ара кызматы үстүбүздөгү аптада маалымдагандай, Австрия тараптан күнүнө 5-7 миң качкын келип жатат. Пакистандын бир нече шаарында кечээ наркозаттарга каршы агенттик колго түшүргөн бир нече тонна маңзат жок кылынды. Агенттиктин Карачидеги жетекчилиги мыйзамсыз баңгизаттар соттун тиешелүү чечиминен кийин гана өрттөлгөнүн, ошол 134 тонна наркозаттын дүйнөлүк базардагы баасы 2 миллиард долларга жетээрин билдирди. Героин, гашиш, апийим жана көк нардан тышкары миңдеген бөтөлкө чет өлкөлүк алкоголь ичимдиктери жок кылынды. Исламабадта болсо ал күнү 320 тонна наркозат өрттөлдү. Адистер маңзаттары террорчулар үчүн маанилүү киреше булагына айланганын, анын соодасынан түшкөн каражат курал-жарак, кол салууларга жумшалаарын, аткезчилер баңгизаттарды Оогандстандан Пакистан аркылуу ташып жатышканын белгилешти. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит. Саламатта калыңыздар.